Весовойың бар ма? Ал весовой бар. Весовойдан анда полкило тартып берчү ошондо. Белорусский. Мен жумуш күнүм эртең менен саат 8-де эле башталат. 8-де эле турам. Менин участкам 21-участок. Бу жерде башында 14 болчу, азыр арасынан кайтыш болуп кетип, ошондой 12 калды. 12-нин ичинен 5-өө мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар, калганы ошо улгайган карыя адамдар, жалгыз бой. Балдары Россияга кеткен, же вообще балдары жок, ошондой жарандар менен участогунда. Бардыгын жумасына бардыгына 2 жолудан келем. Мисалы үчүн 6 понедельник келсем, кийинки 6 вторник келем. Кайра среда берке келем, ушинтип бир неделяда 3 жолудан келем да. Анан кийин кээ бири ооруп калат, карыган эми адамдар ооруйт, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыздан деле ооруп калганы болот. Аларга түнүндө чыгылса деле келем, бир күндө күнүгө келген күндөрүм деле болот. Анан алардын баягы кандай суроо талаптар болсо ошонун баарын аткарабыз. Базарга барабыз, коммунальныйларын төлөйбүз, базардан продуктыларын сатып келебиз, аптекадан дармегин сатып келебиз, ооруп калса врачтарды чакырабыз, кыйын ооруп калгандарын жетелеп поликлиникага апарабыз. Андан сырткары томографияга апарган күндөрүбүз болот, больницага жатып калса кошо жатып караган күндөрүбүз болот. Сандердеген жөрөсү болот. Кызы Россияга кетип калган, өзү жалгыз бой эле, өзү аябай катуу ооруп больницадан жаткандан чыкканга карап жаткан. Карап анан неме кылып процедураларын кылып коюп, жүгүрүп келип участогун карап, кайра больницага барып, ушундай күндөрүм дагы болгон. Кошо жатып. Андан кийин ал аябай көп ооруй берди, анан кийин мен сүйлөшүп карлар үйүнөн анан кийин полный документин өзүм жүгүрүп жүрүп аябай көп документ топтолот экен. Жүгүрүп жүрүп документтерин топтоп Стардомго ошо карлар үйүнө апарып жайгаштырган. Ал жерде бир жылга жетпей анан кайтыш болду ал киши. Ошондой күндөр дагы болот биздин жумушубузда. Көбүрөөк карапсыз да? Ошол сизге бир буттугандай же бир неде өзүмдүн апамдай эле ооруп калат. Өзүмдүн апамдай эле карайм. Булар деле өзүбүздүн балабыздай ооруп калдың дешет. Чындыгындачы. Эмне баягы өзүнүн ичиндеги кайгы капасы болсо дагы менен бөлүшүшөт, айтышат ушинтип. Ошондой ооруп булардын ишин аябай киргенбиз. Бардыгы эле билбейм, мен өзүм бетимде жакшысың, ой, без тебя не могу жить деп эле турушат анан. Как вы написали, все я купила, все там ценники все написано. Салкон. Это 94 суммы стоит трава, вагонник. С ума сойдет. Потом со мной стояли. Так, Вот багульник. Не надо, если эту купили, то он говорит, не надо. Сказали в аптеке. Это я взяла себе. Ну, хорошее мясо купила. Молодец. Это молодая сказала. Который продавец. Ну ладно, в следующий раз купишь тогда. Этот бабуля, скажите, пожалуйста, про Компотное одежку. масло, а? Про одежку скажите, как она обслуживала? Работает она хорошо. А если бы не болела, еще больше лучше было. Она сама болеет. Мы не можем заставить ее, она еле ходит, так же, как и я. Вот. Молодой соцработнику Надо ей заменить какую ногу. ногу заменить, да? Вообще вы довольны под моим? Довольная, спасибо. Ровно 500. Ой. Ровно Ладно. Масло вот будем картошку жарить.